выступаем за продолжение оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Сапарыңыздар байсалдуу болуп, өлкө жетекчилиги койгон тапшырманы ийгиликтүү аткарып, аман-эсен өлкөбүзгө кайтып келиңиздер. Урматтуу коллегалар, кимдир бирөө чарчап, уйкусу келсе сразу айткыла, алмашабыз, макулбу? Запасной биздин водитель бар. Как поняли, прием. Түшүндүм. Хайратонго өтүп баратабыз. Самит аркасына уруп калбадыбы? Иә, Амулдарияны өтүп баратабыз. Амулдария. Кыргыз элинин атынан сиздерге ысык салам. Хамай мардоме аз Кыргызстан базар салам деген. Бул киши сына асызда кетет. Кийин сиз Кейін артында дагы бир машина болот. Кейін анан мен машина. Мен замыкающий. Кыргызстан заинтересован в мирном и стабильном Афганистане. Түндө Мазари Шарифке түнөдүк. Азыр Мазари Шарифтен эртең менен саат 6-да чыгып, азыр Шибирган деген айылдан өтүп баратабыз. Биздин кызматкерлердин арасында ооруп калгандар жок. Автоунааларыбыз дагы жакшы. Бүгүнкү күн ошол 2 декабрь. Афганистанда 10:29 болду эртең мененки таңкы. Биз ошол жарым жолду басып өттүк.
Жеринде Афганистан Республикасынын Герат провинциясынын тышкы иштер министринин өкүлү. Сафир de Kazakistan Kabul керек. وزارت حوادث طبیعی قرقستان Tamam. Salam, Qirg'iziston. Бүгін қабыл алғанда көбінде тамақ ауырғандар, баш аурулары жалпы бар екен. Алардың диагнозын қойып, дарылағанға hareket қылдық. Hamza, şunu söyle. Amcanın tansiyon... Here I can only really commend the Kyrgyz government to Кыргыз мамлекети ар дайым муктаж болгондорго колун сунуп, боордоштук тилектештигин көрсөтүүгө даяр экендигин далилдешти. Бул кадамды мактоого татыктуу деп эсептейм жана терең ыраазычылык билдирип кетким келет. To see that support and that assistance. Ишпеген эки өлкөнүн достук мамилеси мындан ары да бекемделе өрүшүнө тилектештигин билдирди. نام قرقیز یکی از اقلیت‌های بسیار با عزت افغانستان است. Sayyahin, turist, sayyahin. Bugünkü gündə Afganistandağı şu turizmdağı önügüp bizde Çeçekadan bizim şu körçü tarihi yerleri körçü çet ellik turistlerin sanı koyduğunu da sizlere malum. اسلامی افغانستان برایشان کلینیک و برایشان مکتب و برایشان امام رسمی و برایشان راه و غذا بود.